Азыр тынчтык жана жымжырттык мемирип коштоп турган бул Чуңкурчак жайлоосунда 31 августта дээрлик 40 миңден ашуун эл келип, өлкөнүн эгемендүүлүк майрамы ири масштабда белгиленген. Ошентип той бүтүп, эртеси күнү 1 сентябрда элден калган таштандыны Чүй облустук жана Ала-Мүдүн райондук администрациясынын кызматкерлери келип, тазалап, жалпысынан 7 тоннадан 10 тоннага чейинки таштанды ташып чыгарышкан. Мунун натыйжасында учурда эч кандай таштанды жок, таза тойдон кийинки жайлоону көрүүгө болот. Ал эми алар кантип канча кызматкер тартылып, кандай чыгарышканын алдыда айтып беребиз. Кең жайыттуу Чуңкурчак жайлоосунун аянты 70 гектар. 31 августта анын 25 гектары той үчүн иштетилген. Эл көп келгендиктен таштанды да ошончо көп чыккан. Таштанды ташууга 2 атайын техника кызмат кылган. Аны тазалоого 1 сентябрь күнү Ала-Мүдүн райондук администрациясынан жана президенттин Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнөн 50ге жакын кызматкер тартылган. Тойдун эртеси бири биз жалпы өзүбүздүн Чүй областынын аппараты Ала-Мүдүн администрациясынын жалпы жааматы менен келип ушу ишембиликти өткөздүк. Себеп дегенде 31 күнү аябай көп таштандылар калып калыптыр. Ошо таштандылар баарын тазалап 10 тоннага жакын мусор чыгардык. Тазалоодо басымдуу желим бөтөлкө жана целлофан болгон. Жалпысынан 7 тоннадан 10 тоннага чейинки калдыктар терилген. Чуңкурчакты айрым партиялар тазалап чыгышканын социалдык тармактарга жарыялашкан. Бир жергиликтүү кишилер менен да таанышып калганбыз. Мен да сурадым, алар келди беле десем, алар деле көрбөптүр келген. Может ба 70 гектар болгонуна байланыштуу башка жактагылар мусорлорду көрүнүп калып, может ошолорду терип койгон. Аларга да рахмат. Эл үчүн, жер үчүн бирге кызмат кылыптыр. Абдан сүйүнүчтөбүз ушу атабызга кызмат кылганыбызга баарыбызга тең. Таштанды үчүн атайын 80 челек коюлган. Анын 50-сүн Бишкек шаардык мэриясы, 30-ун Ала-Мүдүн райондук администрациясы даярдаган. Майрамда 5000 унаа келери күтүлгөн, бирок 10 миңден ашык келген. Ал күнү тыгындын азайышын күтүп, эртеси таң эрте тазалоо иштери башталган. Атайын концерттик программа үчүн жасалган бул сахна бузулбайт. Сапатын жоготпош үчүн, жыгаштар күнгө эскирип чирип калбаш үчүн атайын материал менен жабылып, четтери зым тосмолор менен корулат. Ал эми баарына табышмак болуп, суроо жарып жаткан жыгаштан жасалган ажатканалар болсо, баарысы чогултулуп, жыйналып, көлөкө жерде сакталып, кийинки ушундай жайлоодо өтө турчу ири масштабдуу иш-чараларга сакталмакчы. Асылбек Баялиев, Элдар Анарбеков, ЛТР, Чүй облусу.